Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Qargışqa qılgan şaytandan Allah'tan qorğu surap, mehrimdi urayımdı Allah'ın atı menen başlap, jaratkan Allah Taalaga maqtoo, hamdu sanalardı aytıp, anın sүйүктүү paygambары Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar aytıp, bugün de cuma sabahımızды başlayбыз. Hurmattуу jamaat, barыңыздарга Allah Taalанын rahmatın, mehrimin, тынчтыгын сурап, Ahlil beş eğlerinin salamı bolgon salam menen salamdaşam. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmattуу jamaat, ar jumada ar başka temada sizler menen söz kılıp, bugün dagы Kudayım buyursa mına ошол жарым saatlık juma bayanыбызda meçitke kelүүnүn же болбосом жамаат менен намаз окуунун жамаат менен намаз окуган инсандардын өмүр таржымалынан кээ бир сүртүмдөргө токтолуп, мына ошол жамаатка каттоонун сооптуу экендиги жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сахабалардын бирөөсү: "Я Расулаллах, көзүм көрбөйт. Мечитке барбай койсом болобу?" деп сураса Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Эгер сокур болсоң, көрө албасаң, анда сага үзүр, рухсат" деп туруп, андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Бирок азан угулабы, угулбайбы?" дегенде: "Я Расулаллах, азан угулат үйүмө" дегенде, азан угулса анда аргасын таап келгин, керек болсо мечит менен үйүң ортосуна жип тартып коюп, ошол жипти ээрчип келгин деген, не ошончолук деңгээлде көзүн көрбөсө дагы эркек кишинин жамаатта мечитте намаз окуш керек экендигин баса белгилейт. Хайрул бакаи ал-масажид ва шаррул бака ал-асвак. Пайгамбар хадисинде айткандай, эң жакшы жайлар, жакшы жерлер бул мечиттер, ал эми жаман жерлер булар базарлар дейт. Эмне үчүн базарды жаман десе, мына ошол базарда адамдар дүйнөлүк бир пайда табыш үчүн, жалган жаштын баарын аралаштыргандыгы үчүн базар бул ошол жалганчылык аралашкан эң жаман жер болот экен дагы. Ал эми Алланын таквалыгы, Алланын улуулугу сүйлөнүлгөн мечиттер бул Пайгамбар хадисинде белгилегендей эң жакшы жайлар болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам башка бир хадисинде айткандай: "Ал-масжиду байту кулли муъмин." Мечит бул ар бир ыймандуудун үйү дейт. Мечит ар бир ыймандуудун үйү десе, ва фи ривая башка бир версиясында "Иннал масажида буютул муттакин." Чындыгында мечиттер таквадарлардын, Кудайдан корккондордун үйү. "Фамен канатил масажиду буютаху." Кимдин үйү мечит анын үйүнө айлана турган болсо, "Доминаллаху лаху бир-рухи вар-рахма вал-жавази аля сирати илал жанна." Аллах Таала ал адамга бактылуулук, өзүнүн рахматын жана эртең кыяматта сырат көпүрөсүнөн аман өтүп, тозоктон кутулууга мүмкүнчүлүк берет дейт. Мечит, ким мечитти өзүнө үй кылып ала турган болсо, дайым мечитте убактын өткөрө турган болсо, мечитке көп каттай турган болсо, Аллах Таала бактылуулук, өзүнүн рахматын, вал жаваз аля сират илал жанна, бейишке, сырат көпүрөсүнөн оңой өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүк түзөт дейт. Харсус салаф аля салатил жамаа. Ислам тарихында өткөн салафус салихин деп, мына ошол алтын доордо өткөн сахабалар жана табииндерден мына ошол мечитке, жамаатка канчал деңгээлде кызыгып, ошону канчал деңгээлде бекем карманышкан, ошолор жөнүндө кээ бирлеринин өмүр баяндарына токтолууну туура көрдүм. Чындыгында бул салафус салихиндер бизге өзгөчө бир өрнөк калтырып кетишти. Алар мечитте намаз окууну ушунчалык баалуу деп, маанилүү деп билишет эле. Hatta annahum kanu iza fatatuhum takbiratul ihram azzu anfusahum salasata ayyam. Mana oşol ilgerki salafi salihin paygambardın terbiyesi görgön alımlar, sahabalar, eger alar namazga takbir ula, imam menen birde Allahu ekber deye alбай kasa, keçigip kelse birinci reketke, ikinci reketke, je wagtısında kelse dagı sapka tizil tüstür, telefonunda öçür dep turup, imam menen birde Allahu ekber deye albasa, ошого жетишпей калгандары аззу саласата айям 3 күнгө чейин не жанакындай кайгы, аза күтүшөт эле дейт. Анткени бул имам менен бирдей Аллаху акбар деш бул өтө сооптуу амал болгондугу үчүн. Ал эми кайсы бирине жамааттан кеч кала турган болсо, фаин фататхумул жамаа, эгер алар жамааттан кеч калып, жамаатка келе албай калса, аззу анфусахум сабаат айям, фахаза хуа саййидуна Умар ибн Хаттаб радиаллаху таала анху. Hazreti Umar eğer cemaatка келе албай калса 7 күнгө чейин аза күтчү экен. Мына ошол жамааттан кеч калганда кайгыргандардын сап башында Hazreti Umar турат дейт. Ан ибн Умар радиаллаху таала анхума кал, Умардын баласы Абдулла айтат: "Хаража Умар ила хаитин лаху." Hazreti Umar бакчасын аралап чыгып баратты. Фаража ва кад салла насу ал-асра.
мечитке багын аралап баратып эле жолдон кайтып берди. Анткен адамдар асырды окуп бүтүшкөн экен. Кала иннама харажту ила хаити фаражату. Мен багыма эле чыксам, карасам адамдар бүтүп калган экен, анан кайра келдим dedi. Вакат саллан насу ал асра, адамдар намаз асырды бүтүп коюптур dedi Умар. Адамдар асырды бүтүп калыптыр, ошонун үчүн багымдан эле кайтып келдим. Хаити садакатун алал масакин. Менин ушул бакчам, ушул огородум намаздан кеч калгандымдын ыштарабы үчүн бейбечараларга садака болсун деп не кылып берди? Бакчасын адамдар бейбечараларга таркатып берди дейт. Жана багын. Абу Лайс айтат Hazreti Умар тууралуу, иннама фататхул жамаа. Hazreti Умар не үчүн мынтип өзүнүн огородун, багын, алма багын, өрүк багын, курма багын берип берди десе, жамааттан кеч калгандыгы үчүн эле дейт. Мен чоң күнөө кылып койдум. Жамааттын соогунан калып калдым, ушундай кайдыгер болдум. Ошонун себебинен ушул бакчамды садака кылайын, ошонун урматы менен жанагы эмне Аллах Таала соопторумду көбөйтсүн деген максатта. Аби Муслим аннаху салла ма Умар ибн Хаттаб радиаллаху таала анху. Абу Муслим айтат, мен Умар менен намаз окудум дейт. Же болбосо Умар менен намаз окугандар бул кишиге Умар тууралуу айтып берди. Фатамасса биха. Умар менен бир аз сүйлөшүп олтуруп калгандан кийин намаздары, шам намаздары бир аз кечигип калыптыр. Ау шагалаху баадул амр, кээ бир ишти бүтүрө коёюн деп олтуруп, хатта тала najman 2 жылдыз чыкканга чейин Умар шамды окубай калды дейт. Яни не, шамдын убактысын бир аз кечиктирип койду дейт. Убактысында окубастан бир аз жумушумду бүтүрүп алайын, биз сыяктуу кора жайымды жиштирип алайын, малымды киргизип алайын деп олтуруп, бир аз караңгы түшүп кеткенден 2 жылдыз көрүнүп калган маалда Hazreti Умар намазды окуду дагы, фаламма фарага мин салатихи, намазынан бошогон учурда атака ракабатайн, 2 кулду азаттыкка чыгарды дейт. Мен шамды кечиктирип койдум деп дейт. Мен намазга кайдыгер жасап койдум деп. Чындыгында Ал-Кабаир, Жамин Ал-Кабаир деген китепте мына ошол бир бизге окшогон жигиттин карындашын кабырга коюп келип, мына ошол кабырга койгондо баалуу буюму кошо кабырга түшүп калып, үйгө келип таппай калып, документин башкасын кайра кабырды барып казганы барса, кабыр алоолонуп күйүп аткан болот. Жигит окуяны апасына келип кабар берип, "О апа, карындашым жакшы эле, жоолукчан эле. Дискетикеге барбайт эле. Бирок эмне үчүн мындай болду? Мен карындашымдын астында ошо көмүп атканда документим калып кеткен айынан кайра барсам, кабыры күйүп атыптыр. Эмне үчүн мындай? Карындашымды мен билбеген, мен эрте кетип кеч келип, эмне кылаарын билбейт экенмин. Мен билген боюнча жакшы эле де. Не үчүн мындай десе, апасы карындашың намазды бир аз кечиктирип окуйт эле дейт. Окубай коёт деген жок. Биздикилерге окшоп жалаңбаш деген жок. Намаз менен иши жок, Фатиханы билбейт деген жок. Окуйт эле, бир аз кечиктирип коёт эле. Азан чыкта сәл туруп окуп алам, башка кылам деп кайдыгер карап намазды кечиктиргендиги үчүн кабырда ушундай азап болсо, анда намаз окубагандардын абалы кандай болот деп мына ошол чоң күнөөлөр деген китепте мына ушул окуяны алып келет. Урматтуу жамаат, ва хаза huwa alamun akhar min alamil harisin alal jamaa. Men sizlerge dagы башка бир жамаатка аябай кызыккан адамдын жөнүндө сөз кылайын. Ал инсан дагы hatta yakhruj ilal jamaa wa yakhruj, ал адамдар ушунчалык деңгээлде экен, жамаатка яума урсихи, үйлөнгөн күнү дагы мечиттен калбайт эле дейт. Үйлөнүп аткан, той болуп аткан, вечер болуп аткан күнү да алар намаздан калышпайт эле. Лидаражатин аннаху яхдурул жамаата ва яхруджу илайхи фи лайлати урси. Ушунчалык деңгээлде мечитке, жамаатка бекем эле керек болсо, үйлөнгөн күнү да жамаатка барып мечитке чыгышат эле. Атадри ман хуа, ал адам ким экенин билесиздерби? Иннаху сахабиюл жалил, ал улуу сахаба, ал Харис ибн Хассан радиаллаху таала анху. Аты ким экен? Харис ибн Хассан. Харис деген сахаба экен. Фан Анбасат ибн ал-Азхар кала тазавваж ал-Харис ибн Хассан. Харис үйлөнүп калды. Ва кана лаху сухбатун, анан жанында досу бар эле. Факила лаху, Хариске айтет, атахруж ай ила салатил фажр. Эрте мен багымдатка чыгасыңбы? Үйлөнгөн күнү вечерден кийин, закыстан кийин эрте менен мечитке багымдатка чыгасыңбы? Ва иннама банайта би ахлика фи хазиhi лайла. Бүгүн азыр эми үйлөнүп атасың, эми никелешип кирип атасың көчөгөгө. Саар менен жамаатка чыга алабы экенсиң, чыга албайбы экенсиң деп досунан сураса, Хассан ибн ал-Харис айтыптыр, "Валлахи,
Allah'ın atı menen kasam içem, inna imra'atan tamna'ani min salatil gadati fi jam'in la imra'atun su'un meni bagımdattan tosup koya turgan bugün үйленген ayalım, eğer bagımdattan tossa anda bul en jaman ayal dedi. Aytayın degeni, үйленгөнүм, ayal alganım, birinci nikah tünüm meni namazdan tosуп койбойт dedi. Bul meni namazdan tosuuma toskol bolboş gerek dedi. Eğer tosa turgan bolsa anda bul en jaman ayal dedi. Çındığında bul alımlar meçitke erte kelgenden namazından intizarı sola ba'da sola namazın артынан namazды kütkөndүн ayынан 30 yıl 40 yıl kebirleri namazda turganda adamdardын желкесин көрчөмес экен. Adamdын желкесин көрбөйт деген маанisi бул башын ылдый үмүтү окуйт эмес, биринчи катарда турат деген сөз. Булар намаздан кийин намазды күтүп 50 yıl 40 yıl namazda okugan eкен. Мына ошолордун дагы бирөөсү Sayyidu tabi'in, tabi'inlerden en mırzası Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah fa'an Harmalata qala Sa'id rahimahullah Sa'id özü turalımınday deydi. Ma fatatni salatu fil cemaati munzu 40 sana. Cemaat menen namaz okuganıma 5 vakti meçitte okuganıma 40 yıl oldu deptir. 5 vakit namazdı 40 yıldan beri meçitte okuyumun deydi. Ve an Abi Sahlin an Sa'id ibn al-Musayyib qal ma azzana al-muazzin munzu 30 sana illa ve ana fil masjid. 40 yıl cemaat menen okugan bolsam 30 yılı azançıdan aldın kirip meçitte oturgam deydi. Men meçitke kirerden aldın muazzin azan aytkan emes deydi. Namazdı uşunçalık süyüp, cemaatты süyüp meçitte kütçöken bular. Ve anil Avza'i qala kanat li Sa'id ibn al-Musayyib fadilatin la na'lamuha kanat li ahadit tabi'in. Adamlar bilmegen bir de tabiinde bolbogon bunun bir artıkçılığı var la Sa'id ibn al-Musayyib'tin. Lem tafuthu salati fi cemaatin 40 sana. Bul 40 yıl cemaattan kalgan emes. 20 minha lem yanzur fi akfiyatin nas. 40 yıldın 20 yılı aldığındaki adamların jelkesin körgön emes deydi. 20 yılın imamın arkasında birinci katarda okuttur. 40 yıl cemaattan kalbaptır. 20 yılı birinci katarda okugan deydi. Adamların jelkesine közü düşkön emes deydi. Adamların jelkesine kimnin közü düşpeytken? Birinci katarda turganın közü düşpeydi. Ve fi rivayetin ennehu qal, başka bir rivayette Sa'id ibn Musayyib özü müntu aytat. Ma fatatni takbiratul ula munzu 50 sana. İmam menen birde Allahu Ekber degende takbirul ula deydi. Birinci takbir ula 50 yıldan beri ötközü verilekmin deptir. 50 yıldan beri imam menen birde Allahu Ekber dep kelem bir de jolu propuska etkem jok deydi. 50 yıl. Kim? Sa'id ibn al-Musayyib degen tabiinlerden ulularından bolgon ulu bir tabiin. Ma nazartu bi fi qafa rajulin fi salati munzu 50 sana. 50 yıldan beri imam menen birde takbir ulanıyan propuska etmedim. 50 yıldan beri 5 vakit namazımda adamların jelkesine de karavadım deydi. 50 yıl birinci sapta namaz okudum deydi. Subhanallah. Ne degen adamlar? Bular ne üçün başını ordu? Ne üçün 50 yıl birinci katarda? 50 yıl ne üçün muazzinden aldın kel meçitte namazdı küttü? Bardığı size köz bara turgan oşol kabırdan korkup. Size közdel ayım ölüm hak deybiz. Kudayдын buyruğu namaz deybiz. Meçitke bargan jakşı deybiz. Birok biz kaydegerbiz. Bular mına oşol bugün ölüp kala turganday. Ölüp kasam Kuday surayt dep mına oşol nersege özgöçө köngül burgan eken. Jakşılıktın açkıcı bolgan, kılgan soğup işleri je namazga bolgon sүйүүsü adamzattın barın taң kалтырган. Annahu talaba min maulahu ve duauhu en yec'ala lahu nasiban fi salati fil qabri ba'da mawtih. Jakşılıktın açkıcı olup daim Kudaydan suraganda baylık ber, biyilik ber, mansap ber, mandat bermez. O Rabbim ölgönümden keyin kabırda da namaz berçi dep namazga bolgon sүйүүsü aşıngan ekinci bir tabiindin ömür bayanını aytam. Atadri men huwa?
Бул о Раббим, өлгөндөн кийин кабырда да мага намаз окууга мүмкүнчүлүк бер деп, намазга болгон сүйүүсү менен адамзат тарыхын таң калтырган улуу инсан ким? Иннаху таби'ил жалил. Бул улуу табиин Сабит ибн al-Банани. Сабит al-Банани. Аты Сабит экен. ذلكم الرجل الذي قال فيك بكر بن عبد الله من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه فلينظر إلى ثابت البناني فما أدركنا الذي هو أعبد منه. Bakr ibn Abdullah деген айтат, бұл кіші туралы. Кимде ким ең өз заманының ибадеткөй, Құдайға көп намаз оқыған пендесін көргісі келсе, анда ал Сабит ибн al-Бананиге қарасын. Фама адrakna allazi huwa a'bada minhu. Biz barыбыз ушул замандағы, ошол кылымдагы адамдар барыбыз биригип бул киши кылган ибадатына жетпедик дейт. Бул эң ибадеткөй намазында, башкасында Кудайга кулчулук кылууда алдына адам салбаган адам эле дейт. Башка бир замандашы бул киши жөнүндө айтат: "Руббама машайна ма Сабитил Банани фала ямурру бимасжидин илля дахала фасалла фихи." Biz Сабит менен жолдо баратсан сапарга чыксак, кай жерде мечит туш келбесин токтоп, кирип намаз окуп чыгат эле дейт. Ва якулу анху дагы башка бир мындай дейт: "Сами'ту Сабитан ядуллаха фаякул." Мен бул Сабиттин Кудайдан сураганын уккам дейт. Дуасында сураптыр. Дуасында эмне дептир? "Аллахумма ин кунта атайта ахадан мин халкика юсалли лака фи кабри фаатини залик." О Раббим, эгер Адам атадан бери кыяматка чейин жараткан адамдардын арасында кабырда дагы ибадат кылууду бир адамга мүмкүнчүлүк кылып берген болсоң, ошол мүмкүнчүлүктү мага бер деп сураптыр. Ибадатка, намазга болгон сүйүүсүнүн айынан, о Раббим, эгер бир адамга кабырда ибадат кылууга мүмкүнчүлүк берсең, ошол мүмкүнчүлүктү мага бергин, өлгөндөн кийин да намаз окуйын дейт экен. Биз кээде тирүүлөр кээде айтсаң баары эле негатив болуп кеткендей, башка болгондой болот. Бирок чындыгында биз ушулар эңсегендин баарын эңсейбиз. Чындыгында биз эртең кыяматта, "Я Расулалла, булар сага жакын болгон, сенин замандашың болгон. Буларга караганда бизди жакшыраак көр" деп ошол жерге барып доо коюп, ушулардан жакшыраак даража талашабыз. Ушуларга караганда бизди өзүңө жакыныраак ал дейбиз. "Я Расулалла, биз сенин акыр заманда келген, сенден динден алыс болгон заманда эптеп намаз кылган окугандарбыз. Аллахым, я Расулалла, бизди өзүңө жакын ал дей тургандарбыз, бирок тилекке каршы булар кылгандын 10дон бирин, 100дөн бирин да кыла элекпиз." Булар кээде үйлөнсө, үйлөнгөн күнү, вечер болгон күнү, алгачкы жолу никелешкен түнү эрте менен багымдатка чыгат экен. "Кечинде мен үйлөндүм" деп бир жума үйдөн чыкпастан жатпайт экен. Же болбосо "Мен сапардан келдим, тойдон келдим, дискетекеден келдим" дебейт экен. Биз кээде жана ат дауду сешек кошо дау дейт деп, каяктагы бир мусулманга таандык болбогон, эртең жаңы жылда бир канчасы мечитке келбейт, бир канчасы намазын окубайт, бир канчасы бүгүн менин аркамда намаз окуганы менен, жаңы жылда досу менен, классташы менен, группалашы менен атын өчкүрөр арам суусундуктарды ичкенге чейин барат. Не үчүн? Мына ушуларга окшоп акыреттен үмүтү болбогондугу үчүн. Булар керек болсо үйлөнгөн күнү, никелешкен түнү да багымдатты, жамаатты калтырбайт экен. Биздикилер кайда мусулманга жарашпаган, мусулманга арам болгон, мусулманга тиешеси болбогон майрамдарда, тойлордо, дискетекаларда намаз менен иши жок жүрөт. وقال عن حميد الطويلة كنا نأتي أنس بن مالك معنا ثابت. Biz Anas ibn Malik'e baratat elek, biz menen birge Sabit bar ele. Fakullama marra alayna mescidun salla fihi. Kay jerde meşitke joluksak Sabit kirip ошол жерде намаз окуп чыкты. Fakunna na'ti Anasan. Anam biz Hazreti Anas'a jetkenibizde fayaqulu ayna Sabit. Hazreti Anas Sabit kayakta dedi. Ayna Sabit? Sabit kayakta. İnne Sabit duaybatun uhibbuha. Cerbetinde kadam taşta basıp жүргөндөрдүн эң мага сүйкүмдүүсү бул Сабит дейт. Не үчүн? Мечит көрүнгөн жерде намаз окугандыгы үчүн, ибадатта намазда бекен болгондугу үчүн. Hazreti Anas пайгамбардын 10 жыл кызматын кылган сахаба, Сабит каякта?
жер бастап тирүү жүргөндөрдүн, кадам таштап жүргөн жандыктардын эң мага сүйкүмдүүсү бул сабит, анткени ал мечит көрүнгөн жерде ибадат кылат дейт экен. هذا هو السيد آخر من سادات المحافظين على الصلاة في بيوت الله تعالى. Бул мына ошол Аллахнын үйүндө эң намаз окууга ашыктар болгондордун баш сабында турган инсан. Иннаху ражулун qala an nafsihi. Бул ушундай киши эле өзү тууралуу мындай дейт. Inni la anasu bi sawti usfuril masjid an unsi bi zawjati. Atadri man huwa? Innahu al-muhibbu al-war al-mu'tarifu bi zanbihi al-muftaqiru ila rabbih. Keyinki men sizlerge ayta turgan adam bul namazda Allah'ın үйünde okuy turgan adamdardın sap başında turgan başçısı. Innahu rajulun. Bul uşunday bir kişi özü tuuralı mınday deyt. Çındığında men meçittin çımçıktarının ünün ayalımның doğuşundan ayalımның ününün жақсы көрем. Atadri men huwa? Ayalımның ününe karaganda meçitin janında çırıldagan çımçıktardын үйü men üçün sүйкүмдүүрөөк деген бул улуу инсан ким экенин билесизби? Innahu al-muhibbul var. Bul takvalıkты sүйгөн, al-mu'tarif bi zanbi, öz günөөsүн мойнуна алган, al-muftaqiru ila rabbih, Rabbisine kedey болгон, байкуш болгон Rabia ibn Huseym. Bular bardыгы Пайгамбар өзүнүн хадисинде айтат: Khayrul quruni qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Kılımdardın en жақшысы, adamdardın жақшысы meni doğrudaş болгондор. Summa allazina yalunahum, andan kийинкилер деп айтат. Демек, бул мен өмүр баян айтып аткандар пайгамбар мактаган эң алтын доордун адамдарын айттым. Ошол алтын доордогу адамдардын кылган ибадаты же болбосом ибадатка, намазга, мешитке болгон сүйүүлөрү жөнүндө айтып атам. Буларды зикир кылганым пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде инда зикрус салихин танзилур рахма, бул салих таквадар адамдар зикир кылынган жерде Аллахнын рахматы жаайт дейт. Биринчи Аллахнын рахматы бизге жаай турган болсо, экинчиси ушулардан өрнөк алып, үлгү алып, биз да ошол ибадатка башкаганы кызыктар болушубуз керек. Кээде пайгамбар таң аткыча намаз окуп туруп буттары шишип кетиптир десе, кээ бирөөлөр эми ал пайгамбарды ал эми Аллах тандаган да башка да дейт. Бирок чындыгында ошол эмне пайгамбардын тарбиясын алган, пайгамбардын хадисин уккан сиз экөөбүз дагы ушуларга окшоп ибадат кылсак жарашат. Rabia ibn al-Huseym, Allah rahmatını alsın. Qala Abu Hayyan, haddasana abi faqal, atam bana mınday dedi. Kana Rabia ba'dama sakata şikkuhu ve kana qad usiba bil falic. Bul Rabia oğurup kalıp, jana bizdikidey insult alıp, falaç bolup, denesinin jarımı iştebey kaldı, bir kaptalı iştebey kaldı deydi. Yuhadi bayna rajulayn ila mescidi qawmi, özünün ayılındağı meçitke iki balanın jelkesine minip alıp keletken, südürölü, pudu südürölgön avalda. Ve kana ashabu Abdullah yaqulun, bunun dostları, tanışları aytatken, ya Aba Yazid, ey Rabia, laqad rakhkhasallahu laka law sallayta fi baytik. Құдай рұқсат берді ғой, орылулар үйде оқса болады деді ғой. Құдай саңа рұқсат берген, мүнтіп қиналып шықпайлы қойбайсың ба десе, фаяқул, иннаху кама тақулун, чындығында Аллах рұқсат берген маңа. Валакинни сами'туху юнади хайя алал фала, фаман сами'a минкум юнади би хайя алал фала, фалюджибху, валау захван, валау хабван дейді. Саңа Құдай рұқсат берген ғой, шықпайлы қойбайсың ба десе, ова, Құдай рұқсат берген, бирок мен азанчının hayya alal falah, kutuluğa kelgile, namazga kelgile degen çakırığın uğamın. Kime, selerin arаңарда da kimde kimin hayya alal falah, kutuluğa kel, beyişke kel degen çakırıqты uqsa, fal yujibhu, cevap versin, walau zahvan, eğer janakı çölgökte olsa dağı, walau habvan, je basalbastan putu çıgalek jörmölöp kalgan bolsa dağı deydi. Walau zahvan, çörgökte bolsa, putu kolu jok bolsa dağı, walau habvan, eğer jörmölöp kalgan bolsa dağı, hayya alal falah, kutuluğula kelgile degende, meni kutult o Rabbim dep, meçitke karap çurka kıla deydi. Faqala aydan, asaba Rabia al-falica fakana yuhmal ila salah, bul kişi uşintip, insult bolup, paraliz bolup, basalbay, meçitke südürölüp, kötörüp, adamlar kötörüp kelgen uçurda, faqila lahu, innahu qad ruhisalak, sana Kuday ruhsat bergen go degende, qala qad alimtu, walakin asma'u an-nida'a bil falah,
Билем силер айткан уруксатты, бирок кутулууга келгиле дегенде өзүмдү кармай албай калам. Кутулгандардын катарында болуп калайын деп чуркап келем дейт экен. Урматтуу жамаат, чындыгында Аллахтын үйүнө болгон сүйүүсү күчөгөн инсандардан дагы бирөөсү бул иннаху фақихул харам. Харам Макканын эң алымы улуу табииндерден болгон Ата ибн Рабах рахимахулла, Аллах рахматын алсын. Валлази кала анху Абдуллах ибн Умар ли ахли Макката хина кадима илейха. Абдуллах ибн Умар Меккеге келген учурда элдин бардыгы Абдуллага чогулуп келет экен. Бул Азирети Умардын баласы айтып атат. Азирети Умардын баласыга Меккеге келгенде меккеликтер чогулуп келет экен дагы. Атажмауна ли масаил ай фил фикх ва дин ва фикум Ата ибн Рабах. Силер мен келишиме сурооңорду даярдап, onu сурап алайын, муну сурап алайын, Умардын баласынан деп күтүп отурасыңар, а бирок өзүңөрдүн араңырда турган Ата ибн Рабахтын баркын билбейсиңер дейт экен. Яни Ата ибн Рабах бул мага караганда илимдүү деп айтат экен. Бул Меккенин фатва берген алым болгон экен. Мына ошол Ата ибн Аби Рабах тууралуу Шафии алымдардан Ахмад ибн Мухаммад деген алым айтат: "Канат ал-халaqatu fil futya bi Makkah fil Masjidil Haram li Ibn Abbas wa min ba'dihi kanat li Ata ibn Abi Rabah." Учурунда Абдуллах ибн Аббастын айланасына Меккеде адамдар чогулуп алып маселе сурап көп чогула турган болсо, Абдуллах ибн Аббас дүйнөдөн өткөндөн кийин Ата ибн Аби Рабахтын айланасына чогулган элдин бардыгы дейт. Биз бүгүн кыргыз коомчулугу улуу алым менин устазым Чубагаждан айрылып, эми кимден маселе сурасак башка кылсак деп, же болбосо сураган алымдарыбызга да канаттанбай, кээ бир корпоративдер башкалар тууралуу бири болот деп квартирасын алса, бири болбойт деп арам деп схемасын көрсөткөн заманда эрчигенге фатва сураганга алым таппай калган замандабыз. А бирок булар Абдуллах ибн Аббас өткөндөн кийин Абдуллах ибн Аббастын ордун баса турган Ата ибн Аби Рабах деген бар экен Меккеде. Мына ошол Ата ибн Аби Рабах канчалык илимдүү болсо дагы мечитке намазга кызыккандыгы тууралуу бул киши мына ушундай киши эле. Заликумур ражул аллази якулу ан ибн Журайж кана ал-масжиду фаршу Ата ибн Аби Рабах 20 сана. Бул Ата ибн Рабах Абдуллах ибн Аббастан кийин Меккенин эң ишеничтүү алымы болгондугуна карабастан 20 жыл мечит харам ошол Кабанын айланасы мунун төшөгү болду дейт. 20 жыл ошол жерде жашады дейт. Яни ошол жерден чыкпастан ибадат, сабак, намаз жамаатка бекем болду дейт. Кана Ата бадама кабура ва дауфа. Бул Ата ибн Аби Рабах карып, алсыз болуп калган учурда, чал болуп калган учурда Якум ила сола намазга турат экен дагы фаяқарау миатай ая мин суратил Бакара. Бакара сүрөсүнөн 200 аятты окуйт экен намазында. Бакара сүрөсүнөн 200 аят деген сөз бул 1,5 саат, 2 саат окуйт. Биздин шашып окуган карылар. Бул кыраатын тажвидин жайына койгонболсо 2,5-3 саат окуйт. Бакара сүрөсүнөн 200 аят окуйт эле ла язулу минху шай, бир да адашып, бир да ката кетирбейт эле вала ятахаррак, путум талып кетти деп бир кыймылдабам койбойт эле дейт. Намазга болгон сүйүүсү, мухаббаты күчтүүлүгүнөн Кудайдын астында турам деп, Аллаху акбар деп киришкен боюнча кыпындай адашпай айтам эле, кыймылдабам койбойт эле дейт. Урматтуу жамаат, булар ибадатка, намазга, мечитке ушундай ашыкчы экен. Мен бая башында баса белгилеп айткандай, булар мечитке баса белгилеп ашыгып мүнтүп шашканы, биз бүгүн кээде бизнесибизге, базарыбызга ушинтип, эртерээк барып ачайын, кошуна ачкыч ачайын, элдин баарын кетирип жабайын контейнерибизди деп, соодага башка кызыккан сыяктуу, булар мечитке шашат экен. Булардын мечитке шашканы, мечитке кызыкканы, мына ошол эртең акыретте Аллах Таала сураганда ошол не азаптан кутулсам деген максатта. Мына ошол намазга бекем болгон баатырларынан болгон дагы бир баатырды айтам. Бул адамга караган учурда Аллахны эстесеңиз, ва иза раайта ва лахира ау закарта лахира, жүзүнө карасаң акыретти эстейт экенсиң. Ушул адам жөнүндө сөз болгондо Кудайды эстейт экенсиң. Ал эми ошол адам өзүнө карап калсаң, акырет эсиңе түшөт экен. Атадриман хуа, бул адам ким экенин билесизби? Иннаху Бишр ибн ал-Мансур Ас-Салими. Бишр деген адам. Заликумур ражул аллази кала анху ибн ахихи
Usayd ibn Ja'far. Bunun özünün ağasının balası Usayd bu kişi jönünde bunday deydi. Beşir ibn Mansur ma fatathu takbiratul ula qattu. Bir de namaza kirgende takbir ulanı ötközür beytle. İmam menen bir de Allahu Ekber deytile. Ve la ra'aytuhu qama fi mescidina qattu sa'il lis sadaqati illa atahu. Meçitimizge kelgen kança tilemçi olmasın her birine sadaka verip jönötüp bizdin meçitten sadakаны jana tilemçilerdi toydurup jok kılıp turatile. Bir de bugün akşam jok eken, bugün başka da unçukmasından ötüp ketkenini körбөдüm. Kança jolu buga şerik bolgon bolsam her birinde imam menen birde Allahu Ekber dedi. Her bir tilemçige jardam akça verdi deydi. Ve qala anhu ahuhu Sahl. Ağası Sahl aytat. Kana Bishr yusalli yawman fa atala as-salah. Bir jolu Bishrmen namaz okusak namazды uzun oku deydi. Ve fara'a rajulan yanzuru ilayhi. Namazды bütkenden keyin bir kişinin buga qarap turganын körüp kaldı dağı. Fa fatina lahu Bishr. Bishr jana adamga qarap turup эле түшүндү дейт ал адамдын суктанып карап аткан. Ушундай таква экен, ошоның үчүн узак намаз окуду деп жана эңсеп кандай таква адам деп муну мактагысы келип атканын байкап калып туруп сразу айтты дейт. Факала лир-раджул, ошол адамга айтты: "Ла ю'жибука ма раайта минни." Мен кылган ишим сени таң калтырбасын таксыр. Fa inna iblis qad abadallaha ma'al malaika kaza wa kaza. Чындыгында шайтанам периштелер менен бирге миллион жыл не Аллах Таалага ибадат кылган, бирок акырында не болду? Шайтан болду. Мени көп намаз окуйт экен деп таквалыгыма суктанбагын деп, болбосом бизде ошондой бирөө көрүп калса башка акса, мен ошондой таквадармын деп мактангыбыз башка кыз же болсом намаз окуган, мешитке барганды бирөө көрүп калса дейбиз. Группадан жазгын келет, кеттик жумага депчи. Аяштар угуп койсун, апаланча намазга кетип аткан десин деп. Бул көрүп калып мактаса дагы шайтан деле көп ибадат кылган, намазыма карабагын, чындыгында Кудайдан коркуу бул не? Таквалык жүрөктө деп ошентип өзүн кичпейил алчу экен. Урматтуу жамаат, соодасы, бизнеси намаздан тоспогон факих, таквадар адам жөнүндө айтам. Ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бул адам Ибрахим ан-Нахаи. الذي كان يقول إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. Bu kişi aytatken, eğer meşitke kirip alıp imam menen birdey Allahu Ekber dep takbir ulaga kızıkpagan, takbir ulaga köngül burbagan adamды körüp kalsan faghsil yadayka, al adam menen mamileni üzdeydi eken. Antkeni bul soopko akiretke kızıktar emes deydi eken. Bul namazga kaydıger deydi eken. Ошоның үчүн qamat tizilingizler, telefonda öçürüngizler degende tez tizilip dayar turuşunuz gereken imam menen birde Allahu Ekber deyim de. Antkeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde kimde kim 40 gün imam menen birde 5 vakt namazda Allahu Ekber dese Allah Taala al adamdı iki nerseden kutkarat deydi. Buna oşolordun birösü tozaktan bolsa, ekinçisi münafıklık, iki cüzdülürden. Baraatan, iki kutuluğu beret, baraatun minan nifak, iki cüzdülükten kutulu ve baraatun minanlar tozaktan kutuluğu deydi. Bu cemaatka kelip, cemaatta imam menen birdey kıntıksız namaz oku, eten bizi kıyamatta tozaktan bul dünyada jalgan süylöden, iki cüzdülükten saksakdaydı eken. Süleyman al-A'maş. Qala Yahya ibn al-Qattan kana al-A'maş minan nussak. Bu A'maş dağı bir siyahtuyla bir adam ile. Ve kana muhafizan ala salati fi cemaatin, birok cemaat menen namaz okuğan ayavay bekemele. Ve ala saffil avval birinci saptan namaz okuğan ayavay kızıgat ele. Ve huwa alamatul İslam, özü birinci saptan namaz oku, meçitke kızığı bul, İslam'dın belgilerinden bolğan bir belgi. Ve kana Yahya al-Qattan yeltamisul hayt hatta yakun fi saffil avval. Ve an Vaki qal kana al-A'maş qariban min 70 senetin ve lem yafuthu at-tekbiratul ula. Bul kişi meçittin dualdarın üçünde sıymalap süvet çok karangıda kelip dualga jetken geçen kelet deydi. Dualga jetken yerinde olturat ile deydi. Yani daim birinci katarda namaz okuyt ile deydi. Dualga jetken ne demek? Birinci katarga jetken bolat. Uşinti dualdı tapıp kelip turup, dual tapkan yerden oturup birinci katarda namaz okuyt ile. Janadağı bul kişi jönünde özünün zamandaşı aytat. Bul kana al-A'maş qariban min 70 senetin ve lem yafuthu tekbiratul ula. 70 yıl imam menen birdey Allahu Ekber'di propuska etken emes deydi.
70 жыл. Урматтуу жамаат, булардын бардыгы мына ошол эмне намазында бекем болгондугу максат акыретте эртең кутулгандардын катарына кошулуш үчүн. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Муъминун сүрөсүндө дагы "Код афлахал муъминун", чындыгында имандуулар ийгиликке жетти. Анткени алар не? Намазын коркуу окшойт. Аллазина хум фи салатихим хашиун юхафизун. Намазын сактагандар, намазында корккондор дейт. Ал эми намазга кайдыгер болгондор тууралуу вайлун лил мусаллин, намаз окугандарга вай болсун. Аллазина хум ан салатихим сахун, алар намазында жеңил желпи окушат, көңүл бурбай окушат. Кээде айым үйдө окуп алам, кээде айым кеч калып калдым, эми казасын окуп алам. Кээде бүгүн жаңы жыл башка, эми эртең барабыз мешитке, бүгүн эми кеттик достор деп кафеге башка кетип калгандар тууралуу Аллах Таала Кур'анда каргыш айтат. Кудай бардыгыбызды Кудай сүйгөн жана жогоруда мен айткан адамдар менен бирге ибадеткөйлөрдөн болууну насип кылсын.